Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн Чолпон Ата шаарында Ысык көл көлүн экологиялык башкаруу жана туризмди туруктуу өнүктүрүү долбоорунун ишке ашырылышы менен таанышты. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев мамлекет башчысына долбоордун алкагында Боз Тери, Бактуу Долоноту, Чолпон Ата жана Кара Ой калктуу конуштарын бириктирген жаңы канализациялык тармактарды куруу пландаштырылып жатканын маалымдады. Мындан тышкары долбоордо суткасына 14,2 миң куб метр кубаттуулуктагы жаңы канализациялык тазалоочу станцияны куруу каралган. Ошондой эле объектти натыйжалуу пайдаланууну жана техникалык тейлөөнү камсыз кылуу боюнча чаралар 12 насостук станцияны куруу мерчемделген. 2 ири насостук станциянын курулушу башталды. Туристтик инфраструктураны жакшыртуунун алкагында долбоорго Алык Осмонов атындагы паркты көрүктөндүрүү, Саймалуу таш музей комплексин реконструкциялоо, Чолпон Ата шаардык музейин реконструкциялоо жана жээк бойлой велосипед жана чуркоочу жолдорун камтыган 2 променад куруу каралган. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Жолугушуу Түркмөнстанда өткөн деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча Бириккен Улуттар уюмунун 3-чү конференциясынын алкагында орун алды. Адылбек Касымалиев сөзүнүн башында Антонио Гутерриштин былтыркы жылы Кыргызстанга болгон тарыхый сапарын жылуу эскерди. Минкап башчысы Бириккен Улуттар уюмунун өлкөлөрдүн муктаждыктарына жана приоритеттерине эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууга багытталган системалуу аракеттерин жогору баалады. Ошондой эле деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча Авазанын жаңы иш аракеттери программасынын кабыл алынышын канааттануу менен белгилеп өттү. Кышы узакка созулган Түп районунун Каркар айылында мектеп болбогондуктан окуучулар Мончонун имаратында окуп келишкен. Эми аталган аймакка жаңы мектеп салынды. 100 орунду тийиштүү шарттары бар билим өргөсү быйылкы окуу жылы менен ишке берилери күтүлүүдө. Чек арада жайгашкан Каркар айылындагы мектептин курулуш иштери туурасында Жанара Сагындыкованын сюжетинде. Дүйшөндүн мектебин элестеткен алыскы Каркара айылындагы бул мектеп 2011 жылдан бери Карлик тибиндеги мектеп болуп, 25 бала башталгыч класста окуп, 3 гана мугалим эмгектенип келген. Алыскы айыл аймакта жергиликтүү эл жана окуучулар жылдап жаңы мектептин курулушун күтүп келишкен. Быйыл алар үчүн сүйүнүчтүү кабар болуп, жаңы билим ордосу курулууда. Чолпон Туратова Каркара айылдык мектебинде дээрлик 20 жылдан бери иштеп келерин айтат. Ал айылда алгаш жалгыз мугалим болсо, учурда мында 3 мугалим эмгектенет. Мен ушул мектепте башталгыч класс мугалим болуп эмгектенем. Бул мектеп мурда Мончо болчу. Кийин мектеп болуп, оңдоп түзөө иштеринен кийин мектеп кылып берилген. Ушул кичинекей чакан мектебибизде мурун мына бул жерде меш бар болчу. Кичинекей эле темир меш. Ошол темир мешибизди от жакканда түтүп, балдарыбыз үшүп, партанын үстүнө колубузду койгондо ручка кармаганда кадимкидей муздак болчу да, колубуз тонуп калчу. Ошондой шарттарда дагы иштегенбиз. Кыялдар орундалды. Балдарыбыздын бардыгы сүйүнүп жатышат. Айылда баарыбыз ар бир үйдө кубаныч деп айтсам жаңылышпайм. Каркара айылындагы бул мектеп кошуна турган Санташ айылдык Жүзүмалы Асылбаев атындагы мектептин филиалы болуп саналат. Андыктан бул айылдын чоң класстарынын окуучулары ошол жака каттап билим алып келишкен. Эми Каркара айылына 100 орунду бардык тийиштүү шарттары бар заманбап билим уясы курулуп, пайдаланууга берүү алдында турат. Каркара орто мектебинин курулуш иши 2023 жылы башталып, республикалык бюджеттен каржыланып, тендерлик баасы 80 миллион сомду түзгөн. Мында 2 кабаттуу окуу корпусу, лабораториялык, компьютерлик, ошондой эле эмгек класстары жайгашкан. Учурда курулуш ишинин 90% аяктап калды. Объектте учурда 15 куруучу иштеп жатыптыр. Негизги курулуш толук аяктаган. Андыктан мектептин тегерегин тоосуу, көрктөндүрүү иштери жасалууда. Курулуш иштеринен эми азыр жашылдандыруулар калды, анча майда барат жумуштар калды. Жасалгаларын кылып, мебелдери буюрса жакында келген тат бүгүн эртең. Аларын коюп, орнотсок буюрса ошол жыл окуусунда тапшырабыз.
Жылдап жаңы мектептин курулушун күтүп келген каркыралыктар үчүн заңгыраган билим уясынын салынышы өтө чоң саамалык. Заманбап мектеп салынып, балдарыбыз ошо жака быйыл Кудай буйрса мектепке беребиз балдарыбызды. Кубанычтабыз. Жолдорубуз мурун аябай жаман болчу. Ылдыйкы айылга түшкүчө чейин ошо 1 сааттан ашык жол болчу да. Азыр эми жолдордун баары салынып, сон болуп калды, тротуар салынды, мына прожекторлорду койду. Ошо кубанычтабыз. Каркыра айылындагы бул мектеп саналуу күндөн кийин жаңы окуу жылына карата ачылаары күтүлүүдө. Жаңы мектептин ишке кириши менен ата-энелер балдарын жанына алып, айылдан окутууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Анткени буга чейин көптөр айласыздан мектеп курагындагы балдарын туугандарынын колуна жөнөтүп, башка жактардан окууга муктаж эле. Өнүгүү жакшы болуп жатат. Биз Санташ айылына жетиш үчүн эле эртең менен ат менен чыкканда кечинде араң жетчүбүз. Мектеп маселеси менен катар айылда таштак жолдор да четинен оңдолуп, каркыранын инфратүзүмү жакшырып жатканы элеттиктерге дем берип турат. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касьянов, Түп району. Жети-Күз районундагы Балтабай айылынын ички көчөлөрүнө асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Учурда 1 чакырымы аяктады. Коюлган пландын негизинде Жон Булак айылына барып кошулуп, андан ары курортко чейин жетмекчи. Алдыңкы 10 күн аралыгында жыйынтыкталат. Кененирээк кабарчыбыз улантат. Жети-Күз районундагы Балтабай айылындагы жергиликтүү эл үчүн эң бир жакшы кубанычтуу жаңылыктардын бири десек болот. Анткени номер 35-жол тейлөө ишканасы дээрлик бул айылдын негизги көчөсү болгон Абдулдаев Осмон көчөсүнө асфальт төшөө иштерин жүргүзүүдө. Учурда асфальт таптал элек кезинде 7 см 200 мм түссө, тапталгандан кийин дээрлик 6 см менен курулуп, жалпы эл үчүн, машиналар үчүн өз кызматын кылмакчы. Алдыдагы 10 күндө дээрлик Балтабай айылындагы көчөлөр жана дагы тоо бетте жайгашкан Жон Булак айылындагы ички жолдор аяктамакчы. Бир эмес 2-3 айылга маанилүү болгон бул жол дээрлик 39 жылдан бери көңүл толоорлук жасалган эмес. Бүгүнкү күндө сапаттуу жаңы асфальт төшөлүүдө. Балтабайдын көчөсүндө 4 көчө бар. Ушул көчөдө эле асфальт бар. Акыркы жолу 86-жылдары бир асфальттанган. Андан бери эч кандай жүрүш жол ремонту болгон эмес. Жол өтө начар болчу. Тешиктер бар болчу, ар кандай бүтөлөр болчу, бирок ага болбой эле жол начарраак болчу. Мына быйыл жол төшөлүп, почти Жон Булакка чейин 3 километрге чейин жол төшөлүп жатат. Эң жакшы айыл ичи кубанычтабыз. Салынып жаткан жол мамлекет тарабынан каржыланууда. Жол жасаган ишкана жекеле бул аймакты эмес, Каракол шаарынын ички жолдорундагы жасамакчы. Бул 2025 жылдын титулдук тизмесине кирген. Бул жолдун аталышы Ак Кочкор Балтабай ырдык, жалпы узундугу 12 километр. Быйылкы жылкы 3 километр кирген. Балтабай Жон Булак Балтабай айылынын ичи Жон Булакка чейин, Жон Булак айылынан Жети-Күз айылына чейинки аралыктар ошо экөөнүн ортосунда асфальт жок эле, гравий жол эле, ушул жолдорду асфальттоо иштери аткарылып жатат. Бюджеттен буга километрине 7 миллион 200дөн каралган. 3 километрге 21 миллион 600 каралып. Учурда 1 чакырымдан ашык аяктады. Жолдун туурасы болсо 6 метрди түзөт. Асфальт толук төшөлсө, жээктерине кум, топурак төгүлүп, чийиндери сызылмакчы. Асылбек Байылиев, Айбек Турдакунов, СК жаңылыктары. Чолпон Ата шаарынын жаңы мэри Рустам Кадыркулов шаар аймагын кыдырып жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы менен жеринен таанышып чыкты. Буга чейин пайдаланууга берилген шаардын Борбордук көчөсүндө жол курулушу аяктаганы менен жол жээгиндеги чарбалык жана кошумча көрктөндүрүү иштеринин айрым бөлүгү дагы эле уланууда. Атап айтканда ирригация, жашылдандыруу жана жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытындагы жумуштар жүрүүдө. Мындан тышкары жайкы туристтик сезондун кызуу башталышына байланыштуу буга чейин токтоп калган тротуарлардын курулушу кайра жанданууда. Учурда тротуар салынуучу аймактарды тактап, белгилөө иштери жүрүп жатат. Шаар мэри Рустам Кадыркулов тиешелүү адистерден долбоор боюнча кеңири маалымат алып, жумуштун сапатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын баса белгиледи.
подрядчиктер менен болгон нерсенин баарын карап чыктык, объемдордун баарын устанавливать этип чыктык. Азыр бүгүнкү күндө туристический сезонго байланыштуу азыр биз эс алуучуларга эч кандай тоскоолдук болбош үчүн маяктан азыр жакшыртуу иштери кызуу жүрүп атат. Ошону подрядчиктер менен чогуу чараны карап чыгып, полный срокторун, сапатын, баарын тең мөөнөтүн, сапатын баарын тең толук кандуу карап чыктык. Ысык көл 4 мезгилдүү туризмдин мекени. Айрыкча Жайыксын көлгө эс алууну каалаган туристтер миңдеп саналат. Дал ошол эс алуучуларга мыкты шарт түзүү багытында аймакта заманбап мейманкана, эс алуу жайлары курулууда. Тамчы айылында дагы жаңы мейманкананын курулушу жүрүүдө. Жергиликтүүлөр иш орду менен камсыз болуп, балыкчы Чолпон Ата Каракол автоунаа жолунун мейманканага тиешелүү аймагы оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Борбордук жолдун туурасы кеңейтилип, жөө өтмөк жасалары күтүлүп жатат. Бұл жерде мына көріп тұрған объекті бұл балықчы Чолпон Ата Караколуна жолунун 41 километринде ошо Тамчы аэропортунун бет маңдайында жакшы имараттар салынып атат. Центральный жолду туураларын чоңойтуш керек экен. Ошол жерде мына жарым километр жердин туурасын чоңойтуп атабыз да 2500 квадрат метр жерди азырынча центральный жолдун оң жак капталын чоңойтуп атабыз. Кийинки убактарда бул жолдун аркы бетиндеги машиналар токтой турган жерге дагы өзүнчө парковочный эмелерди орундуктарды салып бергиле деп атат. Биз ушулар менен чогуу бирдикте иштеп атабыз. Ысык көл облусуна жайкы мезгилде көп туристтер агылып келгенине байланыштуу Ак Суу районунун жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспекторлору айдоочу рульда деген рейд өткөрүшүп, кооптуу жолдорго камералар коюлуп, эреже бузган айдоочуларга протоколдорду түзүшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулованын даярдаган материалынан кенен таанышасыздар. Жайкы туристтик мезгилде жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери ар бир райондордо жол эрежесин сактоо боюнча атайын рейд жүргүзүшүүдө. Ак Суу району боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн тескөөчүлөрү ар кандай кооптуу кырсыктардын алдын алуу максатында дрон менен тартып, жол тилкелерин кесип, карама каршы тилкеге өткөн жана эреже бузуп айдаган айдоочуларды аныктап, протоколдорду түзүштү. Буга чейин айдоочуларга белгилүү болгондой, коопсуз шаарынын жана 3 буттуу камералардан сырткары жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери кооптуу жерлерге дрон учуруу менен эреже бузгандарга чара көрүү милдеттери коюлганы анык. Мындан сырткары техникалык кароолордун мөөнөтү бүткөн жана тийиштүү документтери жок унаалар айыппул салынуучу жайга токтотулган фактылар да болду. Жол кырсыктарын алдын алуу жана аларга бөгөт коюу, ошол себептен бизге кошумча жабдуу катары берилген дрондор менен иштеп жатабыз. Азыркы учурда кооптабал жараткан жолдордо, кооптабал жараткан жол жээктерде атайын рейдтик иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Андан сырткары ушул менен эле чектелбестен районун аймагында түнкү рейдтер жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда ошол себептен айдоочулардан суралмакчыбыз, жол эрежесин бузбасын, өзүнүн өмүрүн кайдыгер салбай, ылдамдыктан ашпай автоунаа башкарсын. Коомдук транспорттардагы токтотулуп, жүргүнчүлөргө, ошондой эле мейманга келген туристтерге да сылык мамиле кылууну талап кылышып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эми бул жерде мен 24 жылдан бери иштейм маршруткада. Эми Кудай сактасын, баары жакшы. Правиланы сактайбыз, как должно. Ылдамдыкты сактайбыз. Эл менен туура отношение кылып, белгилүү кылып, нормально сүйлөшөбүз. Туристтер келип атышабы? Туристтерге толтура келип атат. Туристтерге сылык мамиле кылып атабыз, болгон түшүндүрүп, айтып, болгон колдон келгенде айтып атабыз, жардам берип атабыз, болду, башка эч нерсе жок. Статистикалык маалыматтар боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү камералар менен иш алып барууларынан улам жол кырсыктары азайып, айдоочулардын эреже бузуу фактылары да кыскарганы маалым болду. Ар бир айдоочу жолдо жүрүүнүн эрежесин туура жана так билсе, коопсуздук маселеси чечилерин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери баса белгилешти. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан.
Көчөлөрдөгү таштандылар, тосмолорду сырдоо жана ал тургай социалдык мекемелерге жардам берүү бул жөн гана жарандык демилге эмес, бул жазаны өтөө. Биздин өлкөдө барган сайын көбүрөөк соттолгондор түрмөгө камалуунун ордуна коомдук жумуштар түрүндөгү жаза алышууда. Алар эмне менен алектенишет жана бул алардын өздөрүнө кандай таасир этет? Кийинки материалда. Пробация бул кылмышкерлердин жаза мөөнөтүн абакта эмес үй шартында өтөөгө мүмкүндүк берген система. Анын негизги максаты соттолгондорду коомго кайра интеграциялоо жана алардын укук бузууларын азайтуу. Пробация кардары деп аталган адамдар сот тарабынан белгиленген шарттарды сактап, коомдук жашоого ылайыкташууга аракет кылышат. Проведена профилактическая беседа с целью не нарушать закон и общественный порядок. Думаю, вы сохраняете судебные требования и требования органов пробации. 2025 жылда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 57 беренеси менен 40 саат коомдук иштер түрүндөгү жаза дайындалып, ага укук бузган жарандар тартылган. Мыйзам бузгандар соттун чечими менен түрмөгө камалуунун ордуна шаар үчүн белгилүү 1 саат иштөөгө милдеттендирилген. 2025 жылдан бери 70 берене келген. Ошолордун негизинде азыркы учурда 14 киши каракол учурунда 14 киши каттоодо отурат. 14 кишинин ичинен 5 муниципалдык учреждение жиберебиз. Бул деген тазалык, водоканал, жол чарба, жашылдандыруу, эне баласына жардам берүү болор тиреги да. Ошол жака алып барып кишилерди коомдук Каракол шаарынын тазалыгын жана жумуштарына ушундай көмөктөшүп турат. Бүгүнкү күндө пробация орган пробация кардарларына социалдык укуктук жардамдардан берилет. Бул деген кийим кече, жумуш орноштуруу, окуу билим алып берүү. Ошондой эле электрондуу көзөмөл колдонулат. Электрондуу көзөмөл болгондо азыр ушундай планшеттер менен чыгуу иш-чаралар болуп турат. Ушул жакта базабызга кирип, толук кандуу өзүбүздүн базабызга тиркелет да. Пробация органы экономикалык планда пайдалуу кызмат. Пробация департаментинин маалыматтарына алайык, пробация органдарынын бир кардарына айына 566 сомдон сарпталат. Ал эми режимдик мекемедеги камалгандарга айына 2172 сом, балдар мекемесинде 2508 сом болсо, дарылоо мекемесинде 3645 сом сарпталат. 2019 жылы соттук укуктук реформанын алкагында пробация департаменти түзүлгөн, Юстиция министрлигине караштуу. Мына ошондон бери пробация департаментинин иши бүгүнкү күнгө чейин жүрүп жатат да. Жалпысынан алганда бизде Ысык-Көл жана нарын областтар боюнча аймак аралык башкармалыгында азыркы күндө 672 адам каттоодо турат. Анын ичинен 78 адам коомдук иштерге соттолгон да. Азыркы күндө жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында жазасын өтөп жатышат. Пробация органы адамдын кетирген катасына экинчи мүмкүнчүлүк берип, аларга жаңы жашоо тартуулашат. Эгерде алар кайра кылмыш жолуна бара турган болсо, экинчи ирет пробация берилбейт. Мындай аракеттер адамдын коомчулук аралашып, жашоосун талкалап албаганына жардам берет. Талгат Токтомушев, Батыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктары. Ысык-Көлдө «Зенитчи Тамара» аттуу кино тасма тартылууда. Кыргыз сериал чыгармачыл өндүрүштүк бирикмесинин колдоосу менен тартылып, согуш учурундагы кыз келиндердин тагдыры баяндалат. Тартуу иштери Дуандын ар аймагында өтүп жатат. Учурда Түп районунда тартылып жаткан тасма тууралуу кийинки сюжетте. Улуу атамекендик согуштун 80 жылдыгына карата тартылган жаңы кыргыз сериал «Зенитчи Тамара». Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин колдоосу менен тартылган бул тарыхый драмалык тасма согуш учурундагы кыргыз аялдарынын кайратмандыгын, эрдигин жана тарыхын көркөм чагылдырат. «Зенитчи Тамарада» согуш талаасына аттанган 1365 кыргыз кыз келиндеринин тагдыры негиз болгон. Кыргыз сериал жана Олокон медиа бул жаңы сериалдын үстүндө кызуу иштеп жатышат. Сценарийди жазууда 3 автор катышкан. Бардык архивдик маалыматтар изилденип, чыныгы окуяларга негизделген материалдар чогултулган. Ага 1 жылдан ашуун убакыт талап кылынган. Жалпы чыгармачыл топ 50 адамды түзөт. Арасында башкы режиссерлук кылган Кыргыз Республикасынын эл артисти Мурат Мамбетов. Ошолордон бир 10 чакты эле кайра келишкен, калгандары баары ушул жакта калган. Ошону кыргыз эл, калың эл билбейт да. Максатыбыз улуу атамекендик согушта биздин кыздар согушкан жөнүндө тасмада. Мен кубандырган эмне? Мен Жеңишгүл Өзбекова экөөбүз баштаганда күрөк менен кетме менен баштаганбыз да кино тартып. Мына азыр өкмөт көңүл буруп атат. Карагылачы канчалык техника, канчалык костюм, курал жарак, бул аябай
кыйын нерсе, кымбат нерсе, аябай кымбат нерсе. Мына ошону өкмөт жардам бербесе биз тарта албайт болчубуз. Долбоор март айында башталган, ноябрь айында толук жыйынтыкталып, декабрда көрүүчүлөрдүн назарына сунушталат. Учурда жалпы пландалган ценанын 30 ценасы тартылып бүттү. Долбоор эми согуш тематикасы болгондон өтө оор кыйын болуп атат, бирок бизге жардам берген көмөктөшкөндөр аябай көп. Биринчиден ошо коргоо министрлигине ыраазычылыгыбызды билдирелик. Алар бүт военный техника жактан, курал жарак жактан, кийим кечеден бүт жактан тараптан жардам берип атышат. Ошондой эле Караколдун жергиликтүү акимияттарына, Түп районунун акимияттарына, айыл өкмөттөрүнө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошондой эле жергиликтүү жашаган элдерге келип биздин массовкаларга катышып берип атышат. Күндүн суук, ысыгына карабай түндө дагы съемкалар болот, күндүз дагы съемкалар болот. Алардын баарына жардам берип турушат. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ар бир кадр сүрөтчүнүн колусуз тартылбай калат да. Себеби ар бир нерсе ошол 41-жылга алып барып такаш керек болот. Ана мисалы көргөндөй эле биякта реквизиттер. Бул жер ошол согуш талаасында ыкчам уюштурулган кыздардын жатаканасы. Биз ошондой декорация салганбыз. Бул жер болсо көзөмөл пункту, бул жерде эчтеке жок болчу. Ушунун баарын өз колубуз менен жасап коюп койгонбуз. Тартуу иштери Ош облусунун Өзгөн шаарынан башталып, андан соң Ысык көл облусуна караштуу Тоң районунда, Каракол шаарында жүрүп, учурда Түп жергесинде улантылууда. Акыркы сценалар Балыкчы шаарында тартылат. Сериалдагы атым Тамара. Эң оор сценалар согуш учурундагы. Анткени мындай жай турмуштагы сценаны аткара аласың. Көйнөк кийип, кичинекей кызды аткарып. А мен өзүм согушта катышпай, ошону жан терим менен сезбей, ошол эмоциональный мындай жүздө көрсөтүш керек да, оор жүрөктө. Ошону бир аз аткаруу оор болуп атат, бирок аракет кылып атабыз. Башкы продюсерлик кылган Жеңишгүл Өзүбекова жана жалпы 50 адамдан турган чыгармачыл топтун ар бири согуш темасын түшүнүү менен экранга реалдуулук тартуулоого аракет кылып жаткандыгын билдиришти. Чыныгы окуялардан алынган көркөм сериал жакында жарыкка чыкмакчы. Айдина Ажапкерова, Айбек Турдакунов, Түп району, Ысык көл жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктардын кечки топтому соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.